Нарга. Assalamu alaikum Oşqabardын көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяккерлер, чабандестер. Биз бүгүн Ордолуу Оштон салам айтабыз. Тактап айтканда Ош шаардык ат майданында турабыз. Ипподромдо турабыз. Ипподромдон өзүңүздөр көрүп турган сындуу бир келишкен ат саяккерлерден сатылат экен. Маалыматын сурап жеткирип өткөнү келдик. Атка лайк басып коюңуздар туугандар. Ар бир жигитке ушундай аттар менен насип кылсын. Биз менен бирге болуңуздар. Аттын ээси Замир ака маалыматты берет. Замир ака, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, урматтуу көрөрмандар, ат сүйүүчүлөр. Жакшысыз ака, ат сатууга чыкты буйруса. Кудай кааласа. Аттын бир сындуусу, бир күчтүүсү чыгат экен, буйруса. Багындай келишкен сындуу ат чыгат экен буйруса бул чыгарылышта. Канча жаштагы ат чыгат эми? Жашы 2 асы. 2 асы, 5 жаш. Кабактарын тартайлы. Сүрөт кот жаныбар, сүрөт. Тарта берчү. Туяктары таза, туяктары таза. Бул эми породасы кандай, өтө баягындай корабль узун ат экен. Породасы бул Донский деп коюлган болор эт. Донский. Арыгын да. Буда полкаж жок. Баягындай күлүк аттардан деген. Кабактары бою боюнча канча чыгат? Бою 1.70 чыгат. 1.70 көлчө болот алган адам буйруса. Ат улак көрүп, салынып чабылдыбы? Ат өнүксө суюк улактарга чабылды. Өткөрүлгөн. Баягындай эзилип чабылган эмеспи? Эзилип таамай чабылып элек. Таамай баягындай. Жашта көрүп атасың. Атты кыйнабай ушу. Жемдеп. Азыр багууда экен аты, баягындай тартып коелу. Кличкасы Жал кайман аты. Боюну точно канча көлчө болот эми уровенге? Көлчө болом деген. 1.70 чыгат да. 70 чыгат. Тени башына, жеп ичине жооп бересиз буйруса. 6 кило адам жем жейт. Күнүнө 6 кило арпа жеп турабы азыр? Азыр уштурса күнүнө саратан жемин жеп, саратан жемин көдүрүп койдук. Саратан жемини үзбөй жеди буйруса. Марттан баштап кыштан баштап эле жеп турат. Эми секе мындай бастырып үстүлөрүңөр эле чатка аяктарыны жал деп кайман ат коюлган. 70ке барат деп. 1.70 болбосо 1.68дерге барып. 65тен бийик да мындай. Сынын көрүңүздөр. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Азыр эми ат бузулат, абандай чабып эме кылыштын кереги жок. Баягындай реальный алам дегендер болсо келип көрө берет. Акчаны атты көрүп санаса болот. Мынакей туугандар, мындай таза кандуу, жакшы аттар чыгат ипподромдон дагы. Эми мунун баасы айтылабы жалдын? Баасы эми $10.000 деп койдук. $10.000. Кеми сүйлөшүүлөр да болот буйруса. Доставкалар каякка, кандай болду? Көрүп турасыздар, колго жобуш эле, үйүргө коюлдубу, коюлбады үйүргө? Койбодук. Үйүргө коюлбады. Ручной эле коюп койдук. Ручной койдук. Кулун алам десе, кулун алса дагы болот. Колго жобуш эле баягындай адамга жакын тээп тиштебейби? Жок, андай характери жок. Андай жаман характерлери жок. Кабактарына бир тартып коелу мүчөлөрүн, дыханияларын көрүңүздөр. Көкүрөктөрүнө. Буну суутканда да башкача болот. Азыр мына суутканда да ат жеңилдеп калат го. Жеңилдеп баягындай формасына дагы чыгат буйруса. Мойну узун экен. Эми номерлерди дагы айтып өтсөңүз. Байланыш телефон номерлер. Байланыш номерлери эгасынын өз номерлери берип коюн. Ээси 0702 плюс 996 702 менен 00 00 0148. 0148 WhatsApp иштейт, буюрса. Мынакей туугандар, биз чыгарылышты жыйынтыктадык. Жал кайман атындагы атты колдон чыгарбаңыздар. Саламатта калыңыздар туугандар. Анда соодаңызды берсин. Рахмат.